Кыргызстанда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тартибин өзгөртүү сунушталууда. Ага ылайык президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилмекчи. Долбоор учурда парламенттин сайтында коомдук талкууга жайгаштырылды. Жаңы жоо алкагында жогорку кеңештин 90 депутаты мажоритардык тутум боюнча көп мандаттуу аймактык шайлоо округтарынан шайланып келет. Өлкө боюнча 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округу түзүлүп, ар бир округтан 3 депутат шайланат. Аймактарды жана анын чегин Борбордук шайлоо комиссиясы аныктайт. Бул деген көп мандаттуу территориалдык округ менен бирок мажоритарный система менен тандала турган система. Бул деген Кыргызстаныбыздын 30 округу болот. 30 округу 140 000 избирательный тегерегиндеги округтар түзүлөт. Ал эми бир округтан жана көп мандаттуу деген 3 депутат келет. Талапкерлер өзүн көрсөтүү тартибинде бир эле шайлоо округунда катыша алат. Ар бир округтан эң көп добуш алган 3 талапкер жеңүүчү катары таанылат. Эгерде талапкерлердин добуштары бирдей болсо, биринчи болуп толук документтерин берген талапкер жеңүүчү деп эсептелет. Партиялар сунуштай берет. Алар деле өзүнүн талапкерлерин бере берет. Мисалы, бир округга партия бир деле берет. 30 округга 30 талапкерин берет. Үчөнү бере албайт, только бирде. 30-ту бере алат, мисалы, 30 округгачы. Эгер 30 өтүп келеби, 15 өтүп келеби, бияка келип, бияктан өзүнчө фракция түзүп алса болот, ошол. Уже келгенден кийин эми ал ошол партиянын атынан келип атышат да. Анан кийин дагы бир мындай бар да. Бир шайлоочу, бир избиратель. Ошол үчөөнү тең салат. 2 эркек, 1 аялга салат. Үчөөнү шайлайт. Аялдар үчүн 30 мандат квота катары бөлүнүп, аймактык шайлоо округтарда катталган аял талапкерлердин арасынан эң көп добуш алган аял депутаттык мандатка ээ болот. Муну менен гендердик балансты сактоо максатталганы белгиленүүдө. Билесиздер, азыр деле 7-созувда 30% айымдар болсун дегени менен, бирок толук түрдө 30 жок. Анткени билесиздер, жарым-жартылай смешануулугуна байланыштуу партиядан бул квота сакталып келди. Ал эми бир мандаттуу чыккан округтардан алардан эми эркектердин арасында айымдар жеңишке ээ боло алган жок да. Ошого байланыштуу азыр милдеттүү түрдө 30 округтан бирден жок дегенде мындай айым келсе, анда жана айтып кеткендей эле 30% же болбосо 30 айым кийинки созувда Кудай буйрса депутат болгонго толук түрдө мүмкүнчүлүк түзүлдү деп айтат. Долбоорго ылайык депутаттардын орду бошогондо, тактап айтканда мандатынан ажыратылып же тапшырган учурда кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Ошол округтан добуш боюнча кийинки орунду алган талапкерге мандат берилет. Ал эми аялдын ордуна аял гана келет. Көп эле депутаттар алмашты, мисалы, анда мандатныйлардан, партиядан да анан шайлоо болбоду. Ошонун өткөндө мен Сентезбиркомдон алдым, канча расход кетти финансы жагынанчы. Где-то 110 миллион кетиптир да. Анан азыркыны болсо мындай киргизип атабыз. Эгер ошол экөө келип атпайбы депутат болуп, артында үчүнчү азыраак алган үчүн артында болот, үчүнчү болуп, ал болсо уже шайлоо болбойт. Бул экөө дагы бир должностко кетип кала турган болсо, артындагысы келе берет. Ошонусу келе берет уже. Берки аялдарда да ошондой да. Бир жумушка же кызматка кетип калса анысы келе берет да. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде белгиленгендей, жогорку кеңешти партиялык тизме боюнча түзүүгө өтүү менен депутаттардын шайлоочулардан алыстап кетүүсү байкалган. Ошондуктан сунушталган долбоор партиялык тизме боюнча шайлоонун кемчиликтерин оңдоого багытталган. Чыгашаны азайтуу биринчи. Экинчи, партиядагы коррупцион схеманы жоебуз. Үчүнчү, жанагы аялдарды мени тиги мыйзамдын аткарылышы. 140 000 тегерегинде округтардын элдердин наказдарын аткаруу, ошол жакта элдин көйгөйлөрүн көтөрүү, ошол жактагы региондун өнүгүшүнө эгерде бир округтан бир 3 депутат чыга турган болсо, анда биринчиден ошол жактын өзүнүн проблемасы менен алек болот. Эми бул жерде партия жоолуп кетти дегенден алыс болуш керек. Партия выдвигать эте берет. Дагы бир нерсе, ошол биздин сыртта жүргөн жарандарыбыз, мындайча айтканда мигранттар же башка жарандарыбыз, аларга дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Алар дагы мисалы Россия Федерациясында болсо, ал жерде дагы мурдагыдай ЦИК өзүнүн бөлмөлөрүн ачат дагы, ал жерден кайсыл округда, кайсыл жерге, кимге добушун бере ала турган мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Эске салсак, учурда өлкөдө аралаш шайлоо системасы колдонулат. Ага ылайык жогорку кеңештин 54 депутаты пропорционалдуу система менен партиялык тизме аркылуу 36 депутаты бир мандаттуу округтардан болуп, жалпы 90 депутат шайланат. Ал эми парламенттин 7-чакырылышына чейин 120 депутат болгон. Нурзада Сыдыкова, Майрембек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.